Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. 10 класстар үчүн адам жана коом сабагын баштайбыз. Сиздер менен Сталбекова Элиза Сталбековна. Алгач сабагыбызды баштоодон мурун экрандагы сүрөткө көз чаптырсак. Бул сүрөттөр бири-биринен айырмаланып турат. Бирок ошол эле учурда бул сүрөттөрдү байланыштырган бир нерсе бар. Ал эмне деп ойлойсуңар? Бүгүнкү биздин сабагыбыз менен кандай байланыш бар экендигин келгиле ойлонуп көргүлөчү. Мисалы, бул сүрөттөрдө илим, билим, искусство, дин тууралуу экендигин көрө алдык. Демек, жалпылап айта турган болсок, анда маданият десек туура болот. Маданият дегенде бул ар бир улуттун өзүнө тиешелүү анын тарыхый географиялык шартына, басып өткөн жолуна, дүйнө таанымына жана башка ар кандай жагдайларга көз каранды болот маданияты. Демек, ар бир элдин маданияты анын ички маңызын, дүйнөгө болгон көз карашын жана мамилесин туюндурат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы маданият жана коом. Бүгүнкү сабакта маданият жана анын негизги түрлөрү, функциялары, илим, билим берүү, искусство жана азыркы дүйнөдөгү дин тууралуу сөз кылабыз. Келгиле, алгач маданият деген эмне экендигин аныктап алалы. Маданият бул латын тилинен алынып, бизче которгондо иштетүү, тарбиялоо, алгач адамдын керектөөлөрүн канааттандырыш үчүн жерди иштетүү деген маанини билдирип келген. Адамзаттын элдин жашоосунда жалпы материалдык жана рухий баалуулуктарды жаратуудагы жетишкендиктери. Маданият деген түшүнүк өтө кеңири жана ал узак мезгилде калыптанган, ошондой эле көп тармакты кучагына камтыйт. Мына ошондуктан аны ошол кубулжума түрүндө кабыл алып, дүйнөлүк алкак менен айкалыштыра кароо зарыл. Маданиятты биз экиге бөлөбүз: материалдык жана руханий маданият. Материалдык маданият бүтүндөй материалдык ишмердүүлүктү, анын жыйынтыктарын камтыйт. Эмгек буюмдары, турак жай, кийим, буюмдар, транспорт каражаттары жана байланыш каражаттары жана башкаларды бул материалдык маданият деп айтсак болот. Руханий маданият адамдын ички дүйнөсүнөн, акыл-эс сезиминен жаралган чыгармаларды камтыйт. Философия, илим-билим, искусство, адабият, миф, этика, дин жана башкалар. Маданият адамдардын предметтик ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын эле камтыбастан, машина, техникалык курулуштар, таанып билүүнүн жыйынтыктары, искусство чыгармалары, укук жана моралдык нормалар жана башкаларды камтыйт. Адамдардын жөндөмдүүлүктөрүн дагы айта кетсек болот. Маданият адамдардын предметтик ишмердүүлүгүнүн жыйынтыктарын эле камтыбастан, машина, техникалык курулуштар, таанып билүүнүн жыйынтыктары, искусство чыгармалары, укук жана моралдык нормалар жана башкаларды камтыйт. Материалдык жана руханий маданияттын спецификалык функциялары дагы, багыттары да ар түрдүү. Эгерде биринчиси коомдун материалдык баалуулуктарын түзүүгө, алардын материалдык техникалык базасын, технологиясын өнүктүрүүгө кызмат кылса, экинчиси түздөн-түз адамдын рухий дүйнөсүн байытууга, анын аң сезимин кеңейтүүгө, чыгармачыл мүмкүнчүлүктөрүн арттырууга багытталган. Функция деп гуманитардык илимде милдетти, кызматты, кандайдыр бир көрүнүштүн социалдык системадагы ролду айтсак болот. Маданияттын функциялары көп түрдүү жана адамдын дүйнөсүндөгү байлыкты көрсөтөт. Маданияттын 6 функциясы бар. Аларды кеңири карап чыгалы. Биринчи бул адамды инсан катары калыптандыруу функциясы. Адам баласы инсан болуп төрөлбөйт. Ал биологиялык организм катары тил, баалуулук, нормалар, билим, социалдык сапаттарды, жөндөмдөрдү өздөштүргөндөн кийин гана инсан боло алат. Экинчиси бул таанып билүү функциясы. Маданиятты өздөштүрүү аркылуу жарандар дүйнөнүн баалуулуктарын дагы өздөштүрүшөт. Үчүнчүсү информативдик функция. Информация вертикалдуу жана горизонталдуу берилет. Вертикалдуу бул атадан балага, муундан муунга, ал эми горизонталдуу болсо бул чыгыштан батышка, бир элден экинчи элге маалымат алмашуу түрүндө көрүнөт. Төртүнчү бул коммуникативдик функция. Коммуникация, силер билгендей балдар, бул катташуу жана байланышуу. Бешинчи бул регулятивдик же нормативдик. Маданияттагы нарк-насилдерди өздөштүрүү, ченемдерди, эрежелердин калыптанышына алып келет. Социумда тең салмактуулукту жана тартипти колдойт. Алтынчы функциясы бул баа берүү.
Мында маданият адамдарды айлана чөйрөдөгү нерселерге баа берүү, асылдыгын сезүүгө тарбиялайт. Негизинен ар кандай маданий кубулуштарда функциялардын биримдиги байкалып турат. Чыныгы жашоодо баары өз ара бири-бири менен байланыштуу болуп жана таза түрүндө байкалбайт. Маданияттын түрлөрү өтө көп. Анын ичинен биз эң негизгилерин карап чыгалы. Бул элдик, элитардык жана массалык маданият. Элдик маданият бул байыркы доордон бүгүнкү күнгө чейинки ар кандай доорлордогу маданий катмарларды камтыган салттуу маданият. Бул маданият аты айтып тургандай эл тарабынан түзүлүп, ага фольклор, макал-лакаптар, элдик ырлар, бийлер, элдик жомоктор, кол өнөрчүлүк жана башкалар кирет. Ал эми элитардык маданият дегенибиз бул элита деген француз тилинен алынган сөздөн тың чыкмалар, таңдалмалар, эл жакшылары деген маанини берип, маданият тармагындагы алдыңкы, көрүнүктүү абалды ээлеген адамдар жана топтор, коомдогу башкаруу, илимди жана маданиятты өнүктүрүү функциясын ишке ашыруучу жогорку артыкчылыкка ээ болгон катмарлар. Элита теоретиктери анын болушунун себеби ага кирген кишилердин табигый мыктылыгынан көрүшөт. Массалык маданият дегенибиз бул индустриялык жана өнүккөн коомдун шарттарында кеңири тараган маданият болмуштарынын өзгөчөлүктөрүн, массалык коомдун продуктусун чагылдыруучу түшүнүк. Жекече жана коомдук аң сезимге тиешелүү таасир көрсөтүүчү жана анын продуктуларына суроо талапты камсыз кылуу үчүн зарыл болгон жарыяларды түзүүчү массалык коммуникация каражаттарынын кеңири бутактаган тармагы жана керектөөнүн уюштурулган индустриясы менен мүнөздөлөт. Массалык маданият негизги социалдык милдеттерди, адамды коомдук мамилелерин колдонуулуу жана системасына интеграциялоо, аларды көңүлүн реалдуу турмушка көйгөйлүү ой жүгүртүүдөн көңүл ачуучу, массалык продукцияларды көрүү менен кабыл алууга, эмоциялык эс алууга жана элестетип ойноого буруу. Мына ушуну менен эле катар балдар маданиятта субмаданият деген термин кездешет. Бул субмаданият деген өзү эмне экенине кененирээк токтоло кетсек, жалгыз турган мономаданиятта кандайдыр бир жылчык пайда болуп, башка жаңы нерсеге орун бошойт. Мындай процесс коомдо эски када-салт адамдарга жаңы нерсени бере албай калганда келип чыгат. Салттуу маданият социалдык жашоого толугу менен ээ боло албай, сырткы күчтөрдүн таасирине көз карандылык пайда болот. Ал сырткы күч жогоруда пайда болгон бош орунду ээлеп алган учурда субмаданият ортого чыга келет. Деги эле субмаданият дегенибиз эмне? Бул өзүнүн жүрүм-туруму менен айырмаланган коомдун маданиятынын бир бөлүгү. Субмаданият үстөмдүк кылган маданияттан өзүнүн баалуулуктар тутуму, тили, жүрүм-туруму, кийими жана башка аспектилери менен айырмаланат. Ошону менен эле катар контур маданият түшүнүгүн дагы карап чыгалы. Бул карама-каршы коомдордун маданий көрсөтмөлөрүнүн баалуулуктарынын айырмасын белгилөөдө социологияда жана публицистикада колдонулган түшүнүк. Эми балдар руханий маданияттын бир бөлүгү болгон искусство тууралуу сөз кылалы. Искусство бул дүйнө таанымдын көркөм образдар аркылуу элестүү чагылдырылуучу бир формасы. Адамзаттын рухий маданияты менен чыгармачылык кызматынын маанилүү элементи. Искусствого сүрөт өнөрү, музыка, театр, көркөм адабият, кино, архитектура, скульптура кирет. Искусство коомдук тарбиялык мааниге ээ. Адамдын акыл-эсине, ой-сезимине, кыялына таасир этет. Коомдук турмушта жана социалдык күрөштө айрыкча чоң роль ойнойт. Искусство адамзат коому менен кошо өнүгүп, анын материалдык өсүшүн чагылдырат. Коомдук аң-сезимди калыпка салууга көмөктөшөт, идеологиялык куралга айланат. Искусствода турмуш көркөм формада чагылдырылгандыктан ал эстетиканын негизги объектиси болот. Фактыга гана таянуу милдеттүү болгон илимден жана документтен айырмаланып, искусство көркөм чындыкты жаратууда жетишээрлик эркин болот. Эми билим берүү тууралуу айта кетсек, билим берүү бул системалуу илим-билимдерди берүү жана алуу процесси. Билим берүү мазмуну боюнча эң татаал түшүнүктөрдү катарына кирет. Биринчиден, билим алуу бул кандайдыр бир көлөмдөгү жана сапаттагы билимдерди, билгичтиктерди,
көндүмдөрдү өздөштүрүү. Экинчиден, билим берүү бул белгилүү бир тартипте уюштурулган окутуу процесси жана инсандын калыптанышы, өнүгүшү. Үчүнчүдөн, билим берүү бул билимдерди алууга жана берүүгө багытталган адамдардын аракеттеринин системасы катары каралат. Билим берүүнүн баскычтары кандай? Бул мектеп жашына чейинки билим берүү, жалпы башталгыч билим берүү 1-4 класстар билим берүүнүн алгачкы баскычы болуп эсептелет. Андан кийин жалпы негизги билим берүү бул 5 жылга созулган негизги орто билим берүүнүн экинчи баскычы. Орто билим берүү мектептеринде 5-9 класстарды камтыйт. Жалпы орто билим берүү баскычы жогорку мектептерге жол ачат. 2 жыл аралыгында орто билим берүү мектептеринде, кесиптик орто билим берүү мектептеринде, гимназияларда, лицейлерде 10-11 класстын окутуу жылдары ишке ашырылат. Ошондой эле кошумча билим берүү, мисалы сүйлөөнүн бузулушу жана өнүгүшү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга арналган билим берүү мекемелери жана башкаларды айта кетсек болот. Кесиптик билим берүү. Кесиптик билим берүү программалары кесиптик деңгээлди ыраттуу жогорулатууга, чечелик квалификациядагы адистерди даярдоого багытталган. Кесиптик билим берүү программаларына төмөнкүлөр кирет. Бул кесиптик башталгыч билим берүү, кесиптик орто билим берүү, кесиптик жогорку билим берүү, жогорку окуу жайдан кийинки кесиптик билим берүү жана кошумча кесиптик билим берүү. Билим менен эле катар илим деген түшүнүк чогуу жүрөт. Илим деген эмне? Илимдин кандай түрлөрү бар? Деги эле бул эмнени түшүндүрөт? Илим бул чындыкка болгон объективдүү маалыматты иштеп чыгаруу жана системалоого багытталган адам ишмердигинин бөлүгү. Мындай ишмердиктин негизги фактыларды чогултуу жана аларды дайыма жаңылап, системалап, критикалык анализ жүргүзүп жана булардын негизинде жаңы билимди же жалпылоону синтездөө түзөт. Фактылар жана тажрыйбалар менен тастыкталган гипотезалар табият же коом мыйзамы болуп калыптанат. Келгиле балдар, илим жөнүндө толук маалымат алуу үчүн төмөнкү видеого көңүлүбүздү бурабыз. Айлана чөйрөбүздү карасак түркүм кубулуштарга бөлөнгөнбүз. Эмнеге же кантип деген суроолор жаралбай койбосо керек. Эмнеге баардык нерсе жерге түшөт, бирок ошол эле учурда чымчыктар, самолеттор кантип уча алат? Эмнеге ай жерди, ал эми жер күндү айланат? Бул сыяктуу табиятка байланыштуу суроолорго илим жооп бере алат. Бирок илим деген эмне? Илим бул биз ойлогондой китептер же китептердеги формулаларды жаттоо же лабораторияларда эксперимент кылуу эмес. Айлана чөйрөбүздү, жан-жаныбарларды, планеталардан микробторго чейин изилдеп, бири-бирине болгон байланыштарын жана себептерин билүү. Илим кайдан чыгат? Кимдер ойлоп табат? Илимпоздор биринчи эмнеге, кантип, эмне үчүн деген суроолорду сурашат. Андан кийин ага жараша гипотеза сунушташат. Аны көптөгөн түрдүү эксперименттер аркылуу тастыктоого аракет кылышат. Мисалы, жаңы законду табуу үчүн биринчи божомолдоо керек. Андан кийин ал божомолдун кесепетин карап, андан кийин аны табиятка салыштырышат. Же эксперимент аркылуу божомолдун туура же туура эмес экендигин салыштыруу, өлчөө аркылуу текшеришет. Эгерде божомол эксперимент менен же табият менен туура келбесе, анда ал божомол туура эмес, ал закон болуп кабыл алынбайт. Мисалы, Ньютондун гравитация законун кантип тапканы жөнүндө баяндай кетсек, Ньютон алманын бактан жерге түшкөнүн көрүп, эмнеге алма жерге түшөт деген суроону сурайт. Ньютондун гипотезасы бир нерсени ордунан жылдырыш үчүн тартып же түртүү керек. Демек, жер баардык нерсени тартып турат деген. Бул күчтү Ньютон тартылуу күчү же гравитация деп атаган. Гравитация законун колдонуп, айдын жерди, ал эми жердин жана калган планеталардын күндү эмнеге айланаарын да тастыктап бере алган. Акыркы учурда спутниктер жана космоско ракета жөнөтүүлөрдүн баардыгы гравитация законун колдонуу аркылуу ишке ашат. Ал эми илимдердин бизге канчалык кереги бар? Мектепте үйрөнгөн физика, математикадагы формулалар жашообузда эч колдонгон жокпуз дейбиз. Атактуу физикчи Эйнштейн билим берүү фактыларды гана үйрөнүү эмес, акыл эсти, ой жүгүртүүгө үйрөтүү деп айткан.
илимде алган тажрыйбаны колдонуп жаңы ачылыштар кылынат. Ошол эле учурда күнүмдүк жашообузда колдонгон телефондон тартып кир жууган машинага чейин илимдин закондоруна башыйт. Демек, балдар, илим биздин жашообузду жеңилдетүү үчүн колдонулган курал деп айтсак жаңылышпасак керек. Эми балдар, руханий маданияттын дагы бир бөлүгү болгон дин тууралуу сөз кылалы. Дин латын тилинен алынганда бириктирүү деген маанини берет. Бул болуп көрбөгөндөй укмуштуудай ишеним, ага негизделген дүйнө тааным, дүйнөлүк көз караш жана ага дал келген жүрүм-турумдар. Көз караштардын жана элестүүлөрдүн жыйындысы, Кудайга ишенүүнүн, үрп-адаттардын, ырым-жырымдардын, аларга сыйынуу иш-аракеттердин системасы. Ошондой эле дин адамдардын ишениминдеги негизги бир бүтүндүккө биригүүсү. Мечит, чиркөө, диний коомдор жана башкалар руханий керектенүү, канааттандыруу формасы. Төмөндөгү схемадан биз диндин структуралык планын бирдиктүү биргелешкен бекем элементтер түзөт. Диндик эс тутум, диндик мекемелер, уюмдар, диний ырым-жырымдар жыйнагы, диний мамилелер жана башкалар. Диний аңсезим бул жогорку күчтүн бар экендигине бекем ишенүүгө негизделип, анын булактарына ыйык китептер, Куран, Талмуд, Библия жана башкалар болуп келген. Ыйык китептерде Кудай жаратылыш, коом жана адам жөнүндө баяндалып жазылган. Диний ишмердүүлүк бул Кудайга кызмат кылуу, курмандыкка чалуу, ырым-жырымдар, зыярат кылуу жана башкалар. Сыйынуу же болбосо культтук ишмердүүлүгүндө диний мамилелер түзүлүп, динге ишенгендер бири-бири менен сүйлөшө алышат жана ал диндеги тайпалардын достошуусуна каражат болуп берет. Кудайга кызмат кылуу убагында эстетикалык керектөөлөр канааттандырылат. Мунун баардыгы адамдын динге болгон сезимин күчөтүп, аларды бириктирет жана жан дүйнөсүнүн байышына жардам берет. Диний уюмдар башкаларга караганда салыштырмалуу мүнөзгө ээ болуп өзгөрүп турушат. Диний түшүнүктөр кабыл алуусуна жана иш-аракеттери кийинки этаптарда диндин өнүгүүсү, диний уюмдар бирдиктүү диний комплекс катары калыптанып, анын элементтери ажырагыс болуп байланышып турат. Бул элементтердин жыйындысы дин деген атайын бир өзгөчө социалдык көрүнүштү жаратат. Илимде диндин көптөгөн ар кандай классификациясы бар. Аларды карай турган болсок, алгачкы диний ишенимдерге бул тотемизм, анимизм жана фетишизм кирет. Тотемизм, балдар, силер билгендей, бул адамдардын тигил же бул оорунун, айбанаттардын пайда болушун, тегин, айрым жаныбарлар, өсүмдүктөр менен тикеден-тике байланышта түшүндүрүүчү, анын ыйыктыгына, кереметтүүлүгүнө ишенүү болуп саналат. Ал эми анимизм бул материалдык жана материалдык эмес бардык нерселер менен кубулуштар, сыйкырдуу керемет күчкө ээ, аларды үстүнөн башкарып турган жандардын бар экендигине карата болгон ишеним. Фетишизм болсо өзгөчө табигаттан тышкаркы күчкө, сыйкырга ээ, жансыз предметтердин культу, аларга сыйынуу, ишенүү. Экинчи бул улуттук диндер. Улуттук диндерге биз иудаизм, индуизм, конфуцианство, даосизм, синтоизм жана башка улуттук диндерди айтсак болот. Аталышынан эле көрүнүп тургандай, кандайдыр бир деңгээлде кайсы бир эл, этнос жана улут менен байланышкан. Мындай улуттук тиешелүүлүк тарых менен байланыштуу болуп, аларга геосаясаттык абал, доктриналык себептер, этникалык маданияттын ар түрдүүлүгү жана башкалар таасир эткен. Ушул себептерден ар кыл элдердин арасында кеңири жайылган жана сырткы багытталган дүйнөлүк диндер жаралган. Дүйнөлүк диндер алар болгону үчү. Бул буддизм, христиан жана ислам дини. Буддизм өзүнө эки негизги багытты камтыйт: хинаяна жана махаяна. Христиан дини 3 негизги багыты бар: католицизм, православие жана протестантизм. Ислам дининде болсо бул эки багытты камтыйт: бул суннизм жана шиизм. Мындан тышкары диндин классификациясына ишенүүгө чакырган белгилери менен негизделген, ал динди монотеистик жана политеистик, дуалистик жана кудайсыз дин жана синкреттик кылып бөлөт. Дин адамдын жана коомдун жашоосунда маанилүү ролду ойноп, ар кандай функцияларды аткарат. Эң негизги кызматы төмөнкүлөр. Бул айланага көз караш, кызматынын жардамы менен адам айлана чөйрөгү, анда болуп жаткан кубулуштар, адамдын ички дүйнөсүнүн мазмунун, өмүрүнүн маанисин түшүнөт жана башкаларга дагы туюнтуп бере алат. Динге ишенген адамдар диндик компенсатордук кызматынын жардамы менен адамзаттын өмүрүндөгү кыйынчылыктарды оңой баштан кечире алышат.
Бул жерде психологиялык аспект маанилүү. Дин социалдык дарылоонун ролун аткарып, стрессти жоготот. Диндин коммуникациялык функциясы ишенгендердин өз ара аракеттенүү процессин камсыздайт. Баарлашуу, жеткирүү, алмашуу, диндеги маалыматтарды кабыл алуу жана ишенгендердин бири-бири менен болгон байланышы. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбыздын жыйынтыгында төмөнкү бышыктоо иретинде берилген түшүнүктөр менен аныктамаларга дал келтирели. Ал түшүнүктөр маданият, билим, илим, дин жана искусство. Келгиле балдар, түшүнүктөрдү аныктамалы менен дал келдиңер деп ишенейин, анда эмесе салыштырып көрөлү. Маданият, биз жогоруда айтып өткөндөй, бул адамзаттын элдин жашоосунда жалпы материалдык жана рухий баалуулуктарды жаратуудагы жетишкендиктери экен. Ал эми билим болсо, бул системалуу илим-билимдерди берүү жана алуу процесси. Ал эми илим чындыкка болгон объективдүү маалыматты иштеп чыгаруу жана системалоого багытталган адам ишмердигинин бөлүгү. Дин бул болуп көрбөгөндөй, укмуштууда ишеним, ага негизделген дүйнө тааным, дүйнөлүк көз караш жана ага дал келген жүрүм-турумдар. Ал эми искусство дүйнө таанымдын көркөм образдар аркылуу элестүү чагылдырылуучу бир формасы, адамзаттын рухий маданияты менен чыгармачылык кызматынын маанилүү элементи. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктап жатып, өнүккөн маданият руханий өнүккөн коом бир улутты түзөт. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калгыла.